Саламатсыздарбы ардактуу көрөрмандар, кайрадан сиздер менен жүз алышып, жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Бүгүн мен уюлдук телефон жөнүндө сүйлөшкүм келет. Эмнеге дегенде, бүгүнкү ата-энелер балдарын өнүгүп өскөн, замандан артта калбаган балдар болуп чоңоюшун каалашат, бирок ошол эле учурда уюлдук телефондон көз каранды болбой, уюлдук телефонго башкарылып калбай, тескерисинче өзү көзөмөлдөп жана туура кантип колдонсо болот. Ал үчүн мен сиздерге келишим түзүүнү сунуштум. Качан сиз балаңызга телефон алып бергенде кагаз жүзүндө болобу же ооз эки жүзүндө болобу, келишим түзүп алсаңыздар эң сонун болот. Ал келишимдин биринчи пункту бул менин телефонум. Мен сатып алдым, акчасын мен төлөдүм, болгону сага убактылуу пайдаланганы берип жатам деп айтасыз. Андан кийин мен телефондун жашыруун белгисин дайыма билгидей болоюн. Кайсыл жерде турса дагы алып, кандай интернетте кайсы булактарга кирип атасың, ким менен кандай сүйлөшүп атасың, карап турганга менин укугум бар ата-энелик деген экинчи пункт. Андан кийин болсо, окууга барган күндөрү саат 19:30 жана эс алуу күндөрү 21:00 сен аны атаңа же мага берип кой. Анткени сен түнчүндө жакшы эс алышың керек. Эртең менен 7:30 телефон сага кайтарылып берилет. Аны мектепке алып барууга болбойт. Мен сенин канчада келериңди билем, бирок мектептен сырткары кайы бир жака барып калыш керек болсо, балким алып кетүүгө болот, бирок мектептен күйгүзгөнгө толугу менен тыюу салынат. Кийинкиси, телефонду сууга же жерге түшүрүп, кыскасы бузуп алсаң, аны оңдотууга өзүңдүн чөнтөгүңөн акчаны коротушуң керек. Билбейм, ал акча балким чөнтөк акчаңан сарам жалдап алган акча болушу мүмкүн, же өзүң иштеп тапкан акча болушу мүмкүн. Кыскасы бузулуп калса, жоопкерчилик сенде. Кийинкиси, телефонду бирөөлөрдү алдаш үчүн же жолдон адаштырыш үчүн колдонбо. Башкаларды шылдыңдап дагы сүйлөшпө. Андан кийин порнографияга жолобо. Интернетте менен ачык сүйлөшө алган нерселерди гана издегиниң. Эгер кайсы бир нерселер тууралуу суроолоруң болсо, башкалардан эмес, атаңдан же апаңан сурагының. Себеби интернетте дайыма эле туура маалымат боло бербейт. Коомдук жайларда телефонуңду өчүрүп же үнсүз кылып кой. Айрыкча кинодо, ар кайсы чогулуштарда, ресторандарда бирөөлөр менен сүйлөшүп отурганда телефонуң үнсүз абалда болгону жакшы. Бул маданияттуулук. Кийинки, башка бирөөлөргө WhatsApp'тан же социалдык тармактардан өзүңдүн жарым жылаңаш денеңди тартып сүрөткө, эч качан сүрөттөрүңдү жөнөткөнгө болбойт. Бул маданиятсыздыктын жеткен чеги. Кийинкиси, сүрөттөрдү, видеолорду жайнатып эле тарата бербе. Бул башкалардын телефонунан көп орун алып, ыңгайсыздык жаратып, жана башкаларды жумушунан алаксытат. Кээде телефонду үйгө калтырып коюп, өзүңдү ишенимдүү алып жүр. Кээде телефондон эс алышың керек. Бул сенин бир дене мүчөң эмес. Ансыз жашоого үйрөн, ага көз каранды болбо. Жана жаңы ошондой эле классикалык музыкаларды, жан дүйнөңдү байыта турган маалыматтарды гана жүктөгөнүң. Кереги жок, убактыңды ала турган маалыматтарды жүктөгөнгө аракет кыл. Мезгил менен сөз оюндарын ойноп, баш катырмаларды чечмеле. Анан ай аламга көз сал. Бул дүйнө телефон менен эле чектелип калган эмес. Жаратылышка суктан, сейилде, чымчыктардын сайраганына кулак төшө. Бул жашоо жалаң гана цифра эмес. Кийинкиси, эгер сен кайсы бир күнү ушул шарттарды буссаң, ошондо мен сенин телефонуңду алып коем. Экөөбүз отуруп алып, ошол нерселер тууралуу сүйлөшөбүз. Биз баарын кайра башынан баштайбыз, сен жана мен. Биз дайыма үйрөнөбүз. Ушул нерсени унутпа. Мен дайыма сен тараптамын. Сен экөөбүз чогуу аракеттенебиз. Эгер сен ушул шарттарга макул болсоң, мен кубанычта болом жана макул болосуң деп үмүттөнөм. Бул жерде жазылган көрсөтмөлөрдүн көпчүлүгү телефонго эле эмес, жалпы эле өмүрүңө дагы тиешеси бар экенин унутпа. Сен тез жана дайыма өзгөрүп туручу дүйнөдө чоңоюп жатасың. Ал бир эле учурда эң сонун дагы, анан азгырма дагы. Туура акылмандыкка ээ бол. Мен сени жакшы көрөм. Сен өзүңдүн жаңы телефонуңду кубаныч менен пайдаланарыңа ишенем деп туруп, анан туулган күнүң менен же болбосо телефонуң кут болсун деген келишим түзүп алып берсеңиз, бул сиз тараптан адилеттүүлүк дагы, тартип дагы, сүйүү дагы.